بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل. Film болгон окуянын негизинде тартылган. الحبكة الدرامية جرى في Бардык окуялар бир кыйла жогорку тактыкта жана аныктыкта көрсөтүлгөн. Кээ бир маанилүү эмес майда чүйдөн нерселер гана калтырылып кеткен. Эң негизгиси күтүлбөстүк. Сен душман жооп бергенге чейин эле аны кайрышың керек. Бир артериясынан экинчисине карай кес. Эр жүрөк жана кайраттуу бол. Аны жерге ыргытта, анан кес. Аябас бол. Биз чөлдө жалгыз максат менен жашаганбыз жана машыкканбыз. Мисирге кайтып келүү жана өкмөттү кулатуу. Кудай үчүн биз кандай гана сыноо болбосун, баарына даяр элек. Биздин ар бирибиз бир гана нерсени, мусулмандын чакырыгын аткарууну каалоочубуз. Бизде эки жол бар эле. Өлүп, асманга кетүү же өмүр сүрүү менен согушта жеңип чыгуу. Мен жакшы атчымын жана снайпер болууну кыялданчумун. Ким Аллахтын атынан согушуп өлсө же жеңсе, биз абдан чоң сыйлык беребиз. Сенин бир тууганың Мустафа бейиште. Бул ой сени сооротушу керек. Аллахтын атынан курман болгондорду өлгөн деп атабагыла. Тескересинче, алар тирүү. Бирок силер бул жөнүндө билбейсиңер. Мына ушундай дейт эң жогорку. Ассаламу алейкум эмир. Тынчтык силерге, силердин үстүңөрдө жогоркунун ырайымы жана батасы болсун. Бир туугандар үйрөтүү кандай өттү? Жакшы эмир. Кудайга шүгүр. Отургула. Эмир убак убагы менен бизге келип, биздин даярдыгыбызды текшерип турчу. Бир жолу кечинде ал бизге Каир гезитинен Кудайдын кызматчыларынын тобу кармалганы жөнүндөгү статьяны окуп берди. Аларды ооруканалардын биринде бир мусулманды өз ишенимине өткөрүү үчүн жыныстык байланышты жана акчаны сунуштаган деп айыпташкан. Алдамчыларга өлүм. Аллах акбар. Аллах акбар. Алдамчыларга өлүм. Өлүшсүн. Өлтүрүү керек. Акырын, тынч. Биз өзүбүздү басынтылгандай сездик. Рамазан айы болчу. Биз Кудай үчүн жетиштүү деңгээлде катуу турган жокпуз деп ойлодук. Баары каардан ачууланышты. Ошондо мен Машаяктын жолдоочуларын андан бетер жек көрүп калдым. Алар өз китебин бул эң жогоркунун сөзү жана муну Кудай өзү жазган деп айтышат. Биз кандай баа төлөсөк да, Машаяктын элине кубанычтуу кабарды жарыяланга тыюу салууну кааладык. Согуштук каршылашуудан эмир баш тартты. Анын ордуна логикалык каршылыкты сунуштады. Ыйык жазуунун тексттери өзгөрүлгөндөрүн далилдеген китепти жазыш керек. Алар чыныгы эмес деп. Бир туугандар, эгер силерден ыйык жазуунун чындык экендигин четке каккан китепти жазууну суранса, кем жөнүндө айтып жатасың? Сен эмне? Бул китептен коркуп жатасыңбы? Менин апам айтат, бул китептин жардамы менен Исанын жолдоочулары каргыш айтышат жана сыйкырлашат. Ал эми ким аны окуса, ал өзү да каргышка калат, сыйкырланат. Мен аны окубайм. Жок, эч качан. Халил, мени менен талашпа. Эгер сен Аллахка жана сот күнүнө ишенсең, менин буйругумду аткарышың керек.
Жок, Эмир. Башка бирөөнү тап. Жок, жок. Халил, Эмир, сенден суранам. Муну башка бирөө жарымга тапшыр. Халил, бул миссияны аткарууда башкаларга караганда сен жарактуулусуң деп толук ишенем. Сен мени алардай болушумду, алардай ойлонгонумду суранып жатасың. Бул мүмкүн эмес. Мен андан көрө Мисирдеги Машаяктын бардык жолдоочуларын өлтүргөнүм жакшы. Мени бул китепти окушумду, ал Тургайга тийишимди суранба. Сенин Аллахка берилгениң таң калтырарлык. Бирок сен бир аз сокур болуп жатасың. Сен акыл эсиңди жоготуп койдуң. Сен бул маанилүү миссияны аткарсаң, канчалык урмат сыйга, кадыр баркка ээ боло турганыңды түшүнбөй жатасыңбы? Сен биринчи болуп Иса Машаяктын жолдоочуларынын жана еврейлердин жалганын ачыкка чыгарасың. Ай сайын сен 500 фунт аласың. Мен өзүм сага алып келип турам. Биз чөлдөгү лагерди бүтүрдүк. Мен үйгө кайтып келдим. Бир ай өттү. Мен бир сапта жазган жокмун. Ай балдарым, бүгүнкү серияда эмне жаңы болду? Байкуш аял, эмне болду? Анын уулу жолго чуркап чыкты эле, машинаны уруп кетти. Андай болбош керек эле. Апа, биз менен отуруп көр. Халил. Бул жалганды көрбөгүлө деп мен 1000 жолу айттым го. Биз көргөн жокпуз. Халил, бул сенин эжең эмеспи? Жалганга ишенгендер. Акыры мен эмирдин буйругун аткарууну чечтим. Мен ага баш ийип, мага берген тапшырманы аткарышым керек болчу. Бирок мен эмнеден баштоону билген жокмун. Тооратты окуу менен мен андан кээ бир өтө маанилүү эмес каршылыктарды таптым. Эгер ыйык жазууну бул каталар үчүн так эмес деп эсептей турган болсок, анда Куран жөнүндө да ошентип айтса болот. Ошондуктан мен бир кыйла маанилүү ката издедим. Бирок бирди да таппадым. Мен ыйык жазууну толук окуп чыктым. Бирок тапкым келген нерсени тапкан жокмун. Библияда бир да аятта Мухаммеддин же Ахмеддин келиши жөнүндө айтылбайт. Халил, мен сага керек нерсени алып келдим. Ал. Чындыктын жарыгы. Бул китептин 26 жеринде Мухаммед пайгамбар жөнүндө эскертилет.
Анын аты баталуу болсун. Анын ысымына тынчтык жана даңк. Тоорат менен Инжилде ал жөнүндөгү эскерүүлөр. Эмне үчүн сен аны мурунураак көрсөткөн жоксуң? Мен эң алгач сен өзүң ыйык жазууну окуп чыгышыңды кааладым. Ошондо эч ким сенин жыйынтыктарыңды талаша албайт. Халил, уулум, сен жазган китеп бул темадагы башка китептердин бирине да окшош болбойт. Ал эң жогоркунун жардамы менен улуу жемиштерди алып келет. Бул Кудайдын эрки, Халил. Мына көрөсүң. Мен 26 шилтеменин баарын изилдөөгө кириштим. Бирок алардын ичинен бири да бир нерсе далилдей алган жок. Мен айттым: Теңир, мен ыйык жазуунун өзгөргөнүн далилдей албайм. Анда Мухаммед жөнүндө эч нерсе жазылган жок. Мен эмнеге жашап жатам? Кимге ишенип жатам? Эгер ыйык жазуу бул чындык болсо, анда Курандын келечеги кандай? Эки китеп тең чындык боло албайт. Бул эки карама-каршылык. Мен чындап эле Куран Кудайдын сөзүбү деген илимий изилдөөнү жаза баштадым. Ал 200-300 барак болуп калды. Бирок бир күнү күтүүсүздөн үйгө эмир келди. Халилди бул жерде күтүп туруңуз, Сураныч. Ал азыр келет. Макул. Аллах даңкталсын. Акыры ал жазып баштаптыр. Чындап эле Куран Кудайдын сөзүбү. Халил, сага эмне болгон? Эмне жөнүндө жазып жатасың? Сенин Куран Кудайдын сөзү эмес дегени турасыңбы? Эгер мага ишенбесең, анда ал да өзүң окуп көр. Мени мындай жыйынтыктар кубандырат деп ойлоп жатасыңбы? Мен 100 жолу бул тапшырманы башкага бер деп суранганмын. Ар бир жолу сен мени Кудай тандаганын айткансың. Бардык нерседе өзүңдү күнөөлө, мени эмес. Биз сага Машаяктын жолдоочуларынын, алдамчылардын бетин аш деп аз эмес акча төлөдүк. Жок, сен мага изилдөө жүргүз дегенсиң. Мен ошондой кылдым. Алардын китеби чындык болуп чыкты. Андан сырткары Куран Исанын Кудайдын майланганы деп кабыл алат. Оозуңду жап. Токтот. Бир да сөз айтпа. Эч нерсе окугум келбейт. Куранда Иса жөнүндө жазылган. Ал асмандагы булуттар менен келет жана бардык адамдарды соттойт. Аль-Маида сүрөсүндө Иса жарата алат деп жазылып турат. Ал Имран сүрөсүндө оорларды айыктырып, өлгөндөрдү тирилте турганы жазылган. Ишенимсиз, жалганчы Иса булуттар менен келет жана акыркы күнү бардык элдерди соттойт. Токтот. Сен ишенимсизсиң. Мен сени өлтүрөм. Ишенимсизсиң.
Кое бер, муунтуп таштайсың аны. Мени угуп кой. Ушул күндөн тартып биз экөөбүз бөтөнбүз. Мен баарына сен бизди калтырып кетти деп айтам, ишенимсиз. Эгер сен качандыр бир кимдир бирөөгө муну көргөзө турган болсоң, мен өз колум менен сени өлтүрөм. Халил. وأما أنا فأقول لكم أحب Ал эми мен силерге мындай демекчимин. Душманыңарды сүйгүлө. أحسن إلى Силерди таарынткандар үчүн жана куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. إليكم Жамандык кылган адам менен каршылашпа. ولا تقاوموا الشر بل Оң жаагыңа чапкан адамга فحاول сол жаагыңды тосуп бер. حارب الكفار Ишенимсиздикти алып келүүчүлөр менен согушкула. Анткени алар антты кабыл алышпайт. يحاربونك بها Баарыңар көп Кудайга сыйынгандар менен алар силер менен согушкандай салгылашкыла. Ишенимсиздикти алып келүүчүлөр менен согушкула. Эгер алар силердин атаңар, балдарыңар же күйөөңөр болсо да, аларды өлтүргүлө. Саламатсыңарбы мырзалар? Силерди көргөнүмө кубанычтамын. الو تيموساوس Алло, Тимотей, бул Халил. كويس Жок, бар жайында. اتكلم معاك Жөн эле мен көптөн бери сени менен сүйлөшөйүн дедим эле. Мен өз досума телефон чалдым. Ал Исанын жолдоочусу эле. Мен аны мага кубанычтуу кабар айтып беришин кааладым. Бирок ал коркуп телефонду өчүрүп койду. Андан кийин дагы ушундук нерсе болду. Менин портфелимди уурдап кетишти. Анда ыйык жазуу жана паспортум бар эле. Ооба мырзалар. Кечиресиңер, менин портфелимди көрбөдүңөрбү? Заказ бериңиздер мырзалар. Мырза, сиз менин портфелимди көрдүңүзбү? Кайсы портфелди айтып жатасыз? Анда менин паспортум жана ыйык жазуу бар эле. Урматтуу, сиз сүйлөшкөнүңүз үчүн төлөгөн жоксуз. Артка кайтыңыз. يا رب Эң жогорку, أرجوك اسمعني мени ук, суранам. وريني طريقك Мага өз жолуңду көрсөт. عاوزه وكنت Мен дайыма сени тааныганды жана сага бүт жүрөгүм менен, жан дилим менен кызмат кылууну каалайт элем. بتك من صغري Мен бала чагымдан сени жакшы көрөм. Менин өмүрүм сенин колуңда. رب أنا ضايع Кудай, менин ишим дүрбөлөң. رب أنا عارف إن Сен мага керексиң. Мен сенин жалгыз Кудай экениңди билем. ولا إله النصارى Бирок Кудай, сен мусулмандардын Кудайысыңбы же Исанын жолдоочуларыныкыбы? من دماغي Эгер мусулмандардыкы болсоң, анда менин жүрөгүмдө бир гана исламды калтыр. اديني Эгер Исанын жолдоочуларыныкы болсоң, анда жарык кач. وريني طريقك Мен сага ишене турган болоюн. Мага чындыкты көрсөт. Жооп бер. Суранам. الليلة دي أنا نمت بعمق Ошол түнү мен аябай жакшы уктадым. حياتي قبل كده وقرب الفجر حلمت Таң атаарда түш көрдүм. انت لسه عندك Сен дагы эле менден шектенип жатасыңбы? أنت مين؟ Сен кимсиң? انا هو الشخص اللي Мен сени издеп жүргөнүңмүн. أنا مش قادر أفتكر Мен кимди издеп жатам? اقرا الانجيل Сен ыйык жазууну окудуңбу? أنا بحب الإنجيل Ал мага жакты. ايوه انا Мен билем. لكنه ضاع مني Бирок мен бул китепти документтер менен бирге жоготуп койдум. الكتاب ده مش ممكن Ыйык жазууну жоготконго болбойт. وافتح туруп, دولابك шкафты ач. تلاقيه هناك Сен аны ошол жерден табасың.
خليل Халил, апа, سامحيني يا امي мени кечириңиз. انا كنت فاكر اني بتبع Мен сизге орой мамиле кылганымда بعملك بقى туура кылып жатам деп ойлогом. Мени кечириңиз. اسمحيلي ابوس رجلي Сиздин бутуңузду өпкөмгө уруксат бериңиз. О Кудай, эмне болуп кетти? Эмне болду, Халил? ربنا وراني الحق يا امي Мен чыныгы Кудайды тааныдым. ربنا اللي عرفته النهارده Ал мен мурун ээрчип жүргөн Кудай эмес. زمان يا ابني هو إله واحد ما Бир эле Кудай бар, оолум. ايوه يا امي Ооба هو апа. اللي بيوصيني دلوقتي Ал сизди сүйүп, بكرمك тил алышымды مين айтты. هو الإله ده يا خليل Халил, бул кайсы Кудай? Бул Куранда айтылгандай, المسيح Исанын бейнесинде طبعا عنه في жерге القرآن келген чыныгы Кудай. يا حبيبي لو سمعوك Унчукпа, эгер сени угуп калышса, сени акылынан адашып калыптыр деп ойлошот. لكن انت فعلا Мен сиз айтканыңызды кылам. Бирок сиз мага ишенесизби? Албетте ишенем. Сен эч качан мени менен мындай сүйлөшкөн эмессиң. وما يتخلاش Тынчтан عنك уулум. أبداً يا حبيبي. Жатып укта. Кудай сени таштабасын, Халил. سامحيني يا امي من فضلك يا امي Мени кечириңиз, апа. Кечириңиз мени. اتغير Кечирем сени, уулум. اتغير بالمحبة. Менин жүрөгүм өзгөрдү. Аны сүйүү өзгөрттү. أنا ما قدرتش أرجع أنام تاني Эртең менкеге чейин уктай албадым. لغاية الصبح Күн башталганда كل حاجة كانت мени курчаган дүйнө ушунчалык кооз сезилди. كنت عايز أحضن وأبوس كل Мен мурун абдан катал фанат болсом да, عايز أقول لهم жолумда учурагандын баарын кучактап, өп, ар бирине عارفين إن ал тургай ишенүүчүлөргө да сүйө турганымды айткым келди. Кутман таң, Жорж, бул мен, Халил. Коркпо, дүкөндагы жабык. Мен сүйлөшөйүн деп келдим. Дүкөн жабык. Кийинерээк келиңиз. Мени кечир. Мен сени менен сүйлөшөйүн деп келдим. Сураныч, мени кечир. Мен өзгөрдүм. Мен мурункудай эмесмин. Мен Исанын жолдоочусу болгонуң үчүн сага көп жамандык кылдым. Сени кечирейинби? Сен өзгөрдүңбү? Мен кечиримге татыксыз экенимди билем, бирок баары бир кечир мени. Мен өзгөрүлдүм. Аллилуйя. Бул эмне дегениң? Жакында билесиң. Эмне болду сени менен? Кирип айтып берчи, кир. Кечир мени. Кечирем сени. Кел ой. اليوم ده Айтып берчи. ابتديت أتغير Ошол күндөн тартып менин жашоом өзгөрө баштады. Муну менин тааныштарым жана коллегаларым байкашты. التغيير اللي حصل Мурун мен жек көрүүгө толгон элем. Исанын жолдоочуларын өлтүргөнгө даяр элем. قاتل Мен сыйынуу үйлөрүн өрттөгөм жана дүкөндөрдү тоногом. تبقى أعماله Мен аябай катал болчумун. لكن Бирок Иса Машаяк менин жашоомду өзгөрттү. بحسب Ыйык жазууга ылайык жашоо менен мен башкаларды сүйө турган адам болуп калдым. أنا بقيت حر Эми мен эркинмин. حررني. Мени Иса бошотту. المسيح. والموت Мен үчүн Иса өмүр, كان الموت а بيخاف өлүм утуп алуу. بشعة ومفزعة Мурун менин жашоомду коркунучтуу, шымдыктуу өлүм руху башкарган. بقيت في المسيح Бирок كل شيء أصبح мен азыр Машаяк менен бир болгондуктан жаңы адаммын.